Жыйылбаган стихиядан мэрия уял. Мындай жазуудагы плакаттарды көтөргөн Ош базарынын айрым сатуучулары мэриянын алдында соода митинг уюштурду. Алар ачык асман алдында соода сатык жүргүзүп, калаанын көркүн бузган соодагерлерден тажаганын айтып, шаар бийлиги бул маселеге көңүл буруп, чара көрүүсүн суранды. Бүгүнкү күндө жолдун бардыгы тосулуп калган. Мына Кийинки көчөдөн машина айдаган адамдар, мен өзүм машина айдайм, бирок өткөнгө невозможно. Бүт 2 катар, 3 катар болуп, центральный жолдорго туруп алып. Ошондуктан биз ошо мэриянын бул шаардын көркүн бузган нерсе мэрияга тиешелүү нерсе да. Ошону тазалайбы экен, стихиянын торговляны деп, ошол максаттан мондай акцияга чыктык да бүгүн. Акыркы 12 жылдан бери Ош базарынын айланасындагы башаламан соода сатык токтобой келет. Сатуучулардын айтымында көчөдөгү жайма сооданын айынан сатып алуучулар базардын ичине кирбейт. Мындан улам мамлекетке салык төлөп, мыйзамдуу иштеген 10 миңден ашуун соодагердин товарлары өтпөй чыгашага учуроодо. Орточо чыгашалары 10 миң, 15 миң, 7 миң, 6 миң местасынын квадрат метрине карайт. Аны жөн эле төлөсө болот. Көчөдөгү стихийный торговля жойлотон болсо, аларда өткөндөрү бир жума тазалаганда кадимгидей соодалар болуп калды да. Азыр болсо соодасы жок, расход деле жаап атышат. Айлыгы аласың, албай каласың болосуң го, ошондой эле болуп атышат да. Муниципалитет мыйзамсыз соода сатыкты жоюу, соода жайларын иретке келтирүү жана башаламан соода менен алектенгендерди базардын ичине киргизүү максатында жүргүзүлгөн рейдтер тиешелүү натыйжа бербей жатканын моюндайт. Анткени шаар бийлиги товарларды камакка алууга, объекттерди бузууга же мыйзамсыз соода жүргүзгөндөргө айып пул салууга укугу жок. Буга байланыштуу мэрия 18 пункттан турган жаңы иш планын иштеп чыккан. Биз план түзгөнбүз, ошо план боюнча дагы мыйзам чегинде бизге дагы жана демонтаж, анан кийин товарларды жана мыйзамсыз сатылып аткан товарларды алып, жанагындай кары үйлөрүнө, балдар үйүнө берүүгө биз ошону сунуш киргизкенбиз. Ошондой эме болсо дагы анда дагы биздин иш аракеттерибиз жогору эмеде баада көрсөтүлмөктө. Буга чейин мэрия тараптан Ош базары, Дордой жана Орто Сай базарларынын айланасында мыйзамсыз соода кылгандарда тазалоого кала бийлигинин алы жетпей турганын айтып, ал тургай улуттуу коопсуздук мамлекеттик комитетке чейин кайрылуу жиберген. Бирок андан кийин да көчө боюнда товарын жайып, соода кылгандардын катары суюлган эмес. Айтолкун Напяева, Самат Төлөт Акунов, 5 канал.